Assalamu алейкум, урматтуу Марва телеканалынын көрүүчүлөрү, Насыйхат радиосунун угармандары. 6-күнү дайыма сиздер менен түз эфирде боло турган дарыгерден кеңеш берүүбүздү баштайбыз. Бүгүн конокто ким деп атсаңыздар, Сеннамед медициналык борборунун кызматкери Казбек агайыбыз. Мусалиев Казбек агайыбыз 20 жылдан ашык тажрыйбасы бар дарылоочу, массажист же укалоочу дейбиз. Айтор Кыргызстандын элинде кызмат кылып, бүгүнкү күндө белим ооруйт, бутум ооруйт, колум ооруйт дегендердин баардыгына бир жакшынакай сабактарын айтып, өзүнүн кызматын кылып, элге пайдасы тийип келаткан агайларыбыздын бири. Кош келипсиз. Жакшысызбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат, жакшы. А дегенде эле көрөрман угандармандарыбызга бул массаждын негизги аткара турган иши эмне жөнүндө айта кетсеңиз, анан баштайлы. Бул эми бүгүнкү эң актуалдуу маселелердин бири болуп турат. Себеби дегенде биздин азыркы тапта технологиялардын өнүгүшү менен биздин адамдарыбыз кыймыл аракетибиз өтө аз болуп калгандыктан, машина менен көп жүргөндүгүбүздөн, компьютерде көп отурганыбыздан, негизи эле кыймылдын аздыгынан биздин булчуң эттердин катып калуусу же болбосо биздин булчуң эттердин өтө эле жумшарып калуусу адам баласын ар кандай дартка алып келет. Ушул биздин массаж, дарылоо массажынын укалоочу элементтери бул именно ошо булчуңдардын кан айлануу системасын нормалдаштырып, ошо булчуңдардын катып калуусунан же болбосо аябай булчуңдардын бир шалдырап өзүнүн бир күч кубатынан кетип калуусуна, мындайча айтканда, каршы туруштук бере турчу укалоочу ыкмалардын бири болуп эсептелет. Себеби дегенде бул ар бир булчуңда, мисалы булчуң катып калганда медициналык тил менен гипотонус деп аталат да. Ушу булчуң катып калганда кан айлануу системасы, адамдын кан айлануу системасы начарлайт. Артыкча ушу моюн эттериндеги булчуңдардын катып калуусунан адамдардын баш оорусу, жанагындай бир көңүлүнүн айнуусу, көңүлүнүн чөгүүсү, ушунун баары тең моюнундагы булчуңдардын катып калуусунан пайда болот да. Бул эң биринчи себеп ушул мээге кандын барышы начарлап, мээдеги кан тамырлар ичкере баштайт. Ошондо анан адамда баш ооруу пайда болот, ар кандай көңүл айнуулар пайда болот. Ушул эң бир мындай жакшы ыкмасы, ушундай оорудан арылтуу ыкмасы бул именно укалоо элементтери менен моюнун жумшартып, жанагы моюнун булчуң эттеринин катып калуусуна каршы кан айлануу системасын нормалдаштыруучу бул эң жакшы бир ыкма, бул ушу укалоо ыкмасы болуп саналат да. Казбек азыр айтсаңыз, бүгүнкү күндө чындыгында өтө актуалдуу да. Биз угушубузча статистикага караганда Кыргызстанда 3 адам болсо, ошонун 2 адамы бел ооруйт, айтор ушундай оорулуу да. Азыр сиздин айткан сөздөрүңүздөн дагы бир мындай анализ чыгарып атабыз. Кыргызстанда көп эле кыймыл аракет канчалык комфортко көнгөн сайын ошончолук ден соолуктан айрылуу болот окшойт. Кыймыл аракет азайган сайын, Туура айтасыз. Азыркы мына жаңы эле айтып кеттим, бул технологиянын өнүккөнү менен азыр жалаң автоматташтыруу доору болуп аткандыктан, адам баласы үйдө отуруп интернет менен ачып бардык жумуштарын бүтүрүп алып атат. Магазинге, дүкөнгө мисалы сатып алуу үчүн барганда дагы жөө басып баргандан эргип машинеси менен барат. Машинеси менен келгенден кийин лифт деген бар бизде, тепкичтен көтөрүлүп чыккандан эргип лифтке түшөт. Лифттен түшүп үйгө кирет дагы, үйдөн эмне кылат? Үйдөн да көп кыймыл аракет кылбайт да, шак эле биздики диванга барып жатып калмай, телевизорго. Пульт алып эле, Пульт алып эле. Ошонун баары анан жанагы булчуң эттердин шалбырап калуусу, жумшарып калуусуна алып келет. Бунда булчуң эттери жумшарып калгандан кийин бүт күчтөрдүн баары муундарга келе баштайт. Омуртканын жанында дагы чоң булчуң эттер бар, омуртканын жанында. Ошолордун баары тең өзүнүн күч кубатын жоготот да, шалдырап калгандыктан бүт күчтөрдүн баары кийин ийилип бирдеме көтөрө койгондо омурткага күч келет дагы. Ошондон жанакындай протрузия, грыжа позвоночника деп жана бел ооруп, ар кандай ооруларга алып келип аткан ошол. Ошондуктан ушул биздин дарылоо массажисттердин эң биринчи биздин өзүбүздүн кардарларыбызга, пациенттерибизге ушундай сунуш киргизет элек. Эң биринчи бул кыймыл. Адам постоянно кыймылдап, өзүнүн булчуң эттерин дайыма бир тонуста кармап жүрсө, мындай оорудан мындай алысыраак болушат да. Көбүнчө баардыгы тең ушу кыймылга байланыштуу болот. Көөр. Демек, негизгиси кандын уюп калуусун жакшы жүгүртүшүн жакшыртат экен. Анан суроо.
Бүгүнкү күндө балким азыр теле көрүүчүлөрүбүз, угармандарыбыз дагы суроолорун берип баштаар. Азыр экраныбыздын алдында WhatsApp номерибиз да чыгат, угармандарга да айтабыз. Бүгүнкү күндө агай айтыңызчы, жөн эле бир массаждын же классикий деп коебузбу, ошол массаж менен дарылоочу массаждын экөөнүн айырмасы эмнеде? Эми бул укалоо багыты негизи көп багыттан турат да. Косметологиялык укалоо деген бар, косметологиялык массаж деген бар. Бул деген жанагы баняларда душтан кийин жазала турчу ыкма болуп саналат. Ал бул ыкма адамга бир эле жолу жазылат да. Себеби дегенде адам өзү баягы мындайча айтканда нерв системасын нормалдаштыруу үчүн же болбосо уйкусуздуктан арылуу үчүн же болбосо кандайдыр бир жумуштан чарчап келгенде бир жолу жазап, анан баягы мындайча айтканда булчуң эттерин нормалдаштырып тынч жатып калуу үчүн гана жазылат да. Ал эми спорттук массаж деген бар. Спорттук массаж деген бул спортчулардын баягы чоң бир нагрузкадан кийин бат восстановление болуш үчүн жазала турчу массаждык ыкма да. Бул дагы мындайча айтканда бул бир жолу же болбосо эки жолу баягы чоң нагрузкадан кийин жазала турчу ыкма. Ал эми бул дарылоочу ыкманын айырмасы эмне? Дарылоочу ыкма бул бир же эки жолу жазалбайт. Бул дарылоочу ыкма 7 же болбосо 10 процедурадан турат, 10 процедураны камтый турчу массаждык укалоочу ыкмалар болуп саналат. Ошон үчүн мисалы биздин пациенттер келип ар кандай дарты менен кайрылып калганда биз 7 күндөн 10 күнгө чейинки баягы дарылоочу ыкмаларды жасайбыз да. Ошондон анан акырынан результат алып баягы жакшы болуп кетишет көбү. Азыр мына сиздердин айткандардан урматтуу Казыбек агай, менде бир ой келип кетти да, балким Кыргызстан ушуга өтөрбүз же көнөрбүз бир таза жашоо үчүн. Жалпы бүгүнкү күндө көп кабаттуу үйлөрдө аталар, апаларыбыз көп, же болбосо балдарыбыз деле ошол жерде көп жакка барбастан камалып отурат да. Ушуларды бир чоң парктарга апарып, айыл жеринен бери баардыгын бир убакытта таңга маалбы, кечке маалбы бир сиз айткандай кыймыл аракетти дайыма жасай турган бир мамлекеттик ишке ашырса жакшы болорбу дейм, Албетте, албетте. Бул жана мен айтып өткөндөй, ар бир дарттын бул келип чыгуусу бул кыймылдын аздыгынан болуп келет деп айтпадымбы? Ушул мамлекеттик мындайча айтканда багытта иштөөчү эң негизги бир маселе, мисалы ар бир үйлөрдө, мисалы чоң кабаттуу үйлөрдө бизде азыркы маалда балдар ойночу жайларыбыз да аз болуп калды. Бул физикалык көнүгүүлү жасачу площадка эмес, балдар ойночу площадкаларыбыз эң азайып калды да. Ушул мен бир мисал келтирип коеюн. Биздин коңшу Казакстанга бир иштерим менен командировкага барып келип, мен ошондо бир таң калдым. Ар бир көп кабаттуу үйдүн алдында бул ден соолукту чыңдоочу площадкалар салыныптыр, эң жогорку деңгээлде. Бул болсо мамлекеттин именно өзүнүн баягы жарандарынын ден соолугун чыңдоого болгон багыты болуп, багытын аракети деп эсептейм да. Ушул биздин мамлекеттик деңгээлде биздин мамлекеттик башкаруучулар эгер өзүнүн калкынын ден соолугуна кам көрсө, ошол ар бир көп чоң кабаттуу үйлөрдүн жанына бул жанагы ден соолукту чыңдоочу, физикалык көнүгүүлөрдү жасоочу, мындайча айтканда площадкаларды курса, ошол бул эң чоң жардам берет да. Азыр мына бүгүнкү күндө жайкы каникул келди. Балдардын баары окуудан бошойт. Бардык эле ата эне Кыргызстандагы көпчүлүгү балдарды жөн гана коюшат да, 3 ай бою эс алсын деп. Бала деле чарчабайт болбосо. Ушул 3 айдын ичинде азыр сиздин сөздөн бир ойлоп калдым. Балдардын баарын айыл жергесине, шаардык балдарды айылды көздөй жөнөтүш керек окшойт. Тоого чыгып, ат минип, кыймыл аракет болуп, ден соолугуна да бу да бир массаж болуп эсептелинеби? Албетте, албетте. Айыл жерине барганда балдар биз жакшы билебиз, баарыбыз айылдан чоңойгонбуз. Чөп чабуу деген бар, тоого чыгып мал кайтаруу деген бар. Баягы шаардын условиясында бир квартирага камалып алып жата беришпейт, телефонду кармап. Аякта таза абада ар кандай үй оокаттарын жасап атып эле биздин болочок өспүрүмдөр өзлөрүнүн булчуңдарын чыңап, өзлөрүнүн ден соолугун чыңап, өзлөрүнө жакшы бир жайкы бир эс алууну өзлөрүнө эне аталары ошону камсыздандырса жакшы болот да.
эртең бир врачты издеп же болбосо укалоочу сиздерди издеп отурбастан өздөрү эле дарыланып ден соолуктары бекем болот экен э. Албетте, албетте. Урматтуу угармандар, мен дагы бир WhatsApp номерди кайталап кетейин. 705 96 94 41 номерине SMS жазсаңыздар болот. WhatsApp номер, сурооңуздарды берип, Казбек айыбыздан жакшы кеңештерди алып алыңыздар. Анан биздин телеге суроолор башталды. Агай, грыжаны массаж менен кетирсе болобу дейт. Албетте. Бул грыжа деген эмне? Бул омурткадагы бул омурткадагы тарамыштын кичине иннервациондук нерв деп коет. Иннервационный нервди кысып калат. Ошондуктан баягы адам баласына бир аз мындайча айтканда оорутат да иннервациондук нервтер. Ошого жараша ага атайын ыкмалар бар, укалоочу ыкмалар бар. Аны дайыма жасап туруш керек. Бир 7 күн, 10 күн жасагандан кийин биз өзүбүздүн пациенттерибизге ЛФК деп коет. То есть жанакы физикалык көнүгүүлөрдү. Физикалык көнүгүүлөрдүн атайын бир ыкмалары бар. Ошону дайыма жасап турса, бул оорудан мындайча айтканда арылып деле калат да, оорубай калат. Эгерде массаждык укалоолук курсту өткөндөн кийин биз айткандай рекомендацияны кылбай, жанакындай ЛФК көнүгүүлөрүн кылбай, физикалык көнүгүүлөрүн кылбай, кайра эле баягыдай эле кыймылдын аздыгы менен жүрө берсе, ал оору кайтып келе берчү дарттардын бири болуп саналат да. Ошон үчүн жанакы биз айтып атпайбызбы, кыймыл, физикалык көнүгүү деп коет. Бул атайын комплекс бар. Ошо комплекстерди укалоочу процедураны өткөндөн кийин ошо комплекстерди дайыма жасап турса, ал оорудан арылып, жакшынакай бир өзүнүн ден соолугун чыңап алат да. Мана бүгүнкү күндө өнүккөн деген же болбосо ушул сиз айткандай кыймыл аракетке көңүл бөлө турган мамлекеттердин катарында азыр эң алдыда десек да болот Америка. Ар бирин кичинекейинен баштап ошо физкультурага көндүрүп, милдеттүү түрдө, мыйзамдуу түрдө ар бир адамы уулу кичүү дебей ушуну жасашат экен да, Демек алар ооруп калгандан кийин эмес, алдын ала профилактика катары. Профилактика катары алардын ар бир үйүнүн чоң кабаттуу үйдүн жанында баскетбольный площадкалары бар. Биз теледен деле көрүп калабыз, Ар кандай тренажерный, эгерде биздин азыр ушул убакта биздин балдарыбыз тыйынын ар бир тыйынын көтөрүп алып тренажерный залдарда жүрсө, аякта баары тең акысыз чоң кабаттуу үйлөрдүн алдында площадкалар курулуп турат. Бул албетте бул ар бир мамлекеттин өзүнүн элине болгон камсыз көрүүсү деп эсептесек болот да. Ошондой болсо экен деп да биз да Кыргызстанда ошондой площадкалар көп болсо экен деп биздин чоң ой тилегибиз бар. Азыр мамлекет башчыларыбыз Кудай буйруса мына жакшынакай программалар кирип атат, ден соолук программалары. Ошолорду ишке ашырып, жанакындай бир ден соолукту чыңдоо площадкалары, ден соолукту чыңдоо борборлору мындайча айтканда акысыз болууга тийиш да. Акылуу эмес, акысыз болууга тийиш болгондо, ошондо биздин балдарыбыз, келечек муундарыбыз жанакындай кыймыл аракеттер көбүрөөк болот дагы, жана булчуң ооруларына алып келе турган оорулардан алыс болот. Агай айтсаңыз, бүгүнкү күндө мына 20 жылдан ашык дарылоочу, укалоочу болуп иштеп келаткан экенсиз. Анан бул негизги жакшы адистиктин бир артында улоочулар болуш керек да, көбөйүш керек. Бүгүнкү чейин канча шакирт даярдадыңыз? Албетте, ушул тапта мен Сенамет борборунда өзүмдүн шакирттеримди даярдап жатам. Ушул ыкманы үйрөнүп алса экен, ушул ыкма менен көп элдерге жардамы тийип, көп элдердин соогуна тийсе экен деген ой менен өзүмдүн шакирттеримди даярдап жатам. Ушул тапта 500-600гө жакын шакирттеримди даярдадым. Шакирттеримдин баардыгы тең ден соолукту чыңоочу борборлордо, клиникаларда, медициналык клиникаларда эмгектенип, жакшынакай өздөрүнүн ишин алып барып жатат. Бул кесипти мен ушул кесипти үйрөтүп атып мен эмнени байкадым? Ар бир келген окуучум ушул кесипти мындайча айтканда эң мындай жакшынакай бир сыймыктана турган кесип экен деп ошондой мамиле кылып эң жакшынакай ийгиликтерге жетишип жатышат да. Азыр жана башында да айтып кеттиңиз, бир толуктап кетсеңиз. Мен сизден укканыма, түшүнгөнүмө караганда бүгүнкү күндө бел оорулары эркектер арасында чыгышы бул комфорт жашоого көнүп алган, жанагындай пультты кармап эле диванга жатып машина айдап келип, анан бир күнү эле бир кичине оорулак нерсени көтөрө коет. Мурда көнбөгөндүгү үчүн ооруп калабы же дайыма кыймыл аракетте болуп жүрсө бул оорудан алысыраак болобу же кандай кокустук болобу? Мен жана бул берүүнүн башында айтып кеткендей, бул булчуң эттердин катып калуусу дагы бул чоң организмге чоң зыяны бар. Анан өтө жумшарып шалбырап калышы дагы чоң зыяны бар да. Бул жанакы бел оорусу эмнеден алып келет? Бул бел оорусу көбүнчө булчуң эттердин шалбырап калуусу. То есть
мындайча айтканда тонус деп коет да, Мгм. тонус деп коет. Гипертонус анан гипотонус деп айтык. Ошол мышечный тонустун начарлап калышынан жанакындай бел оорулары калып кетти. Себеби дегенде биздин бүт муундарды, омурткалардын баарын кармап турган бул ошол омурткалардын, муундардын жанындагы булчуң эттер кармап турат. Ошо булчуң эттерден шалдырап калып же болбосо булчуң эттер жумшарып калганда бирдеме көтөргөндө бүтүндөй баягы күч ошол омурткага же болбосо муундарга келет, сөөктөргө келет. Ошондуктан жанагы бел ооруп, жанакы грыжа болуп калыптырмын, протрузия болуп калыптырмын деп аткандардын баары тең ошо физикалык көнүгүүлөрдүн начарлашы жасабагандыгынан келип чыгат да. Мындайча айтканда адамдын жалкоолугунан келип чыккан дарт да. Анан ушу чоң сунуш берет элем да, ошо ар бир угуучуга, ар бир телекөрүүчүгө өзүн мындайча айтканда тарбияласа, ошол күнүгө ушундай физикалык көнүгүүлөрдү жасап, өзүнүн ден соолугуна кам көрсө, мындай оорулардан Айрыкча шаар жеринде, айрыкча шаар жеринде. айылда да кыймылдашат. Айылда да кыймылдашат. Айылда дагы айылдын түйшүгү бар. Ошо менен эртеден кечке кыймылда жүрүшөт. Ал эми шаар жеринде жалаң жүргөндөрдүн баары машине, чыккандардын баары лифт. Ошонун баары эле келип зыян адамдын организмине зыян болот да. Демек биз мындай сыртыбыздан караганда кооз үйдө жашап, жакшы жашап атабыз дегенибиз менен чындыгында өзүбүздү талкалап аткан дагы жагыбыз бар болот экен да. Албетте. Анан сизде мына адис катары угуп атышат азыр мына радиобузда угармандарыбыз бар, теледе көрүүчүлөрүбүз бар. Бүгүнкү күндө шаар жеринде же айыл жергесинде деле кыргыздын салтында ушундай келин алып калса апаларыбыз такыр эс алууга чыгып кетет. Баарын келин жазасын депчи. Балким ошолор апаларга да бир адис катары кеңеш айтасыз. Алар отуруп диванда көрүп калып ден соолугун бузуп албаш үчүн. Эми азыркы туура суроо бердиңиздер. Азыркы апалар, азыркы биздин аталарыбыз, мурунку биздин илгери биз бала чактагыдай чоң ата, чоң энелерибизде кыймылдар азайып калды. Биз бала кезде ушул айылга барганда биздин чоң аталарыбыз эшегин, атын минип алып, талаада чөп жаап, отун терип жүргөндөрүн көрчүбүз да. Суу сугарып, көрсө ошонун баары тең эле алар түшүнчү экен, ошонун баары эле кыймыл аракет экенин. Же болбосо биздин чоң апаларыбыз ушу жүн сабап, эсиңизде бийиз басып, ушундай көрүнүштөрдү көп көрчү элек да. Азыркы убакта айыл жакка барсаң, биздин деле чоң апаларыбыздын кыймылы азайып калгандай өңдөнөт да, чоң аталарыбыздын кыймылы азайып калгандан кандай көрүнөт дагы. Анан алардыкы деле ушундай проблемалар, муун оору проблемасы, бел оору проблемаларынын баары тең айыл жеринде да көбөйүп турат азыр. Себеби дегенде бир аз баягы жаш өткөндөн кийин сиз айткандай келиндер жасайт, уулдарыбыз жасайт, биз жасаган болбойт деген мындай бир көрүнүштөрдү өздөрүнүн психикасына киргизип койду да. Ошондуктан менин эң негизги мындайча айтканда айтаар сөзүм биздин чоң апаларга, чоң аталарга айылдагы эч кыймылдан өзлөрүн ажыратпасын. Кыймыл баягы биздин атабыз айткандай кан барган жерге дарт барбайт дегендей, кан айлануу системасын нормалдаштырып туруш керек. Кан айлануу системасын нормалдаштыруу үчүн бул дайыма адам заты кыймылда болуш керек. Эртеден кечке кыймылда болуш керек. Демек сиз мына 20 жылдан ашык ушул иш менен алектенип жүрөсүз да. Анан бүгүнкү күндө сиз айткандай аталар, апалардын кыймыл аракети бир аз азайып калды. Бирок буга чоң ата, чоң апалар эле эмес, жаңы келген келиндер, жаш балдар дагы бир бар да, алардын да күнөөсү бар. Себеби дегенде мен келин болуп келдим, же болбосо келиниңиз жазайт деп балдар апасын тыят да. Эми сыйлагандыктан балким кызмат кылдырбайлы. Бирок сиз айткандай ар жагындагы жыйынтыгын көрө албай калышы мүмкүн. Балким жаштарга да бир насаат айтарсыз. Апаларыңарга жумуш бергиле. Алар да кыймылдасын ден соолук үчүн дегендей. Туура, эң туура. Жаштарга, келиндерине дагы мындайча айтканда, мындай өзлөрүнүн аталарына, апаларына да кеңеш берип туруш керек. Эгерде балким алар ошо түшүнүгүнүн жетпегендигинен, балким ошентип кыймылын азайтып коюшабы, ошол себептен аларга дайыма түшүндүрүү иштерин айтып туруш керек да. Апа, ата, ушундай кыймылдап турсаңар, каныңар суюлуп, кичине өзүңөрдүн организмиңерге дагы жакшынакай бир жакшы таасир тиет. Моону жасап коесузбу деп уялбастан, мындай оор жумуш эмес эми. Баягы өзүнүн дараметине жараша, анча-мынча кичине үй тапшырмаларын да берип койсо эчтеке болбойт. Бул мындайча айтканда жеңилдик болот, жеңилдик болот, мындайча айтканда алардын ден соолугуна пайда. Карасаңыз агай, илгери жакшы сөз бар го. Кайнене бешик терметкен, келини курут желдеткен. Апаларыбыз дагы ошол келине жардам берип, бешик терметип, сиз айткандай кийиз басып, кымыз бышып,
ушинтишкен да. Азыр эми бүгүн шаарыбызда баардыгы бешиктерибиз дагы бүгүнкү күндө коляскалар электроника, батарейка, свет менен болуп калып атат да. Анан сизге бир жакшы суроо бар экен биякта. Простатитти массаж менен жоюусо болобу дейт. Аябай жакшы суроо. Простатит дагы бул мындайча айтканда застойный простатит дегендер бар да. Бул дагы могу биздин бел жагыбыздагы кан айлануу системасынын бузулушунан келип чыгып келген оорулардын бири болот да. Бул простатитке дагы биз азыркы убакта көп жанакы ЛФК комплекси бар. Ошо простатитке каршы көнүгүүлөр бар. Ошо көнүгүүлөр менен гана бул простатитти айыктырып койсо болот. Көп көнүгүүлөр бар. Ошону күндө жасап, күндө эртең менен жасай турчу көнүгүүлөр bir 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейинки жасалуучу көнүгүүлөр да. Эч кандай антибиотиксиз, эч кандай уколу жок эле ошо физикалык көнүгүүлөрдү дайыма жасап, багы өзүнүн мындайча айтканда образ жизни деп коет да, өзүнүн дайыма күнүмдүк жашоосуна киргизип койсо ошо элементтерди, бул простатит деген оорудан арылат да. Бул жеке эле азыр простатит улгайган адамдардан эмес, картаң адамдарда эмес, азыр простатит оорусу бизге жашарып кетти аябай. Жаштарда да көп. Себеби дегенде биздин жаштарыбыздын дагы тамак ичүү процесси дагы мындай башкача болуп калды. Химикаттарды көп жейт, кыймылы аз, телефондо отурат, эшикке чыгып, баягы мындайча айтканда физикалык көнүгүүлөрдү жасабайт, спорттук көнүгүүлөрдү көп жасабайт. Ошондон келип анан простатит деген оорусу келип чыгып атат да. Простатитти даже массаж эмес, өзүлөрү жанакындай физикалык көнүгүүнү ЛФК деп коет бизде. ЛФК комплекс бар. Biz azırkı malda Senamet klinikasına oşol programmаны киргизип атабыз. Ошол комплекстерди үйрөнүп алып, мындай дайыма жасап жүрсө, бул оорудан арылат да, бул оору менен оорубайт эч качан. Анан 90го чыгып той берем дегендер да келе берет. 90го чыгып той берем дегендер бар. Биздин илгерки убакта 80 бай 70 бек дегендердин баары тең эч кандай проблемасы жок мында. Көп мындай ден соолукка пайдалуу нерселер бар да. Эгер бул болбосо кыдырып таппайм 40 бекте болот экен да. Туура айтасыз. Анда кийинки суроого өтөлү. Саламатсыздар. Венага ийне алсам, венага киргенде башына кан уюп калды. Вена мичке дарыгерлер оңой менен таба албайт дейт. Мана ошол бүт кыймыл аракетинин аздыгынан. Себеби дегенде бизде венозный сосуд деген бар. Венозный сосуд, артериальный сосуд, анан капиллярный сосуд болуп бөлүнөт эмеспи? Биздин именно венозный сосудтар деген бул булчуңдардын иштешинин жардамы менен айлана турчу кан айлануучу сосуд да. Бул эгерде кыймыл аракети аз болуп калса, бул венозный сосудтардын баары тең жанакынтип даже венадан укол алып атканда же болбосо жанакы ар кандай баягы веналардын кирип кетиши, жоголуп кетишинин баары тең ушул физикалык көнүгүүлөрдүн жашоо турмушунда азайып калгандыгынан да. Ошол келип анан ушундай дарттарга алып келет. Кыргызда жакшы кеп бар го, өлүп көлүп туруп дегендей, бардыгы тең эми медицина жактан окуп алган, кыймыл аракет сиз айткандай бүгүн кааласак каалабасак деле замандын талабы ушул болуп кыймыл аракет азайып атат. Анан бир караңгыны сөгүп отурганча бир бурчуна шам жак дейт го. Ушул агартуу иштерин кантип баштап, кантип көбөйтөсүздөр? Эми сиздерде болгон адистер азыраак, балким массалык каражатпы, же элдин баарын аянтка же паркка чакырып алып баштайбызбы? Эмне кылыш керек? Жок, эми мына силердин момундай телекөрсөтүүлөр, ушулардын баары тең биздин адамдарга мындайча айтканда жакшынакай таасирин бериш керек да. Биздин айткан ар бир кеңештердин баарын туура кабыл алуу менен өзүнүн мындайча айтканда акыл эсине сиңирип койсо, ушундай кылыш керек экен, ушундай кеңеш берди эле, ушуну жасашыбыз керек экен деп баягы өзүнө аяр мамиле кылып жалкоолонбостон, бул жанакы мен айтып кеткен физикалык көнүгүүлөр эртең мененки ЛФК деп коет. Ошо физикалык көнүгүүлөр бул адамды жалкоолуктан да тарбиялайт. Бул көп азыркы проблема, адамзаттын проблемасы, көп суроолор берилет. Ушундай жалкоо болуп кеттим, уйкум келет, эчтеке жасагым келбейт, көңүлүм айнып турат деп. Ошонун баардыгы тең ушул кыймылдын аздыгынан, кан айлануу системанын начарлыгынан кан коюлуп калат. Кан коюлуп калат, кан коюлуп калат. Кан коюлгандан кийин адамдын эч нерсеге табити тартпай калат. Көзү тунарып, сөз көтөрө албай, чатак болуп. Анан ушул жанакы физикалык көнүгүүлөрдү эртең мененки машыгууну бул өзүнүн жашоосуна киргизип койсо, эртең менен бир жарым саат машыгып койсо, адам бир күн кечке бир жакшынакай көңүлү дагы жайдары болуп, татынакай жумушунда дагы
урушчак болбой, бири бирине болгон мамилеси жакшы болуп, мындайча айтканда сергек жашоо деп ошону бекерден айтылбайт, сергек жүрөт да. Эми агай, эртең менен дегенде кайсы убакытта айтат элеңиз? Кээ бирөөнө саат 12 эртең менен болот, кээ бирөөнө саат күн чыгар же күн чыгаардын алдында же күн чыккандан кийинби? Эң эле физикалык көнүгүүлөр, эртең мененки физикалык көнүгүүлөр 6-дан 7:30 чейинки физикалык көнүгүүлөр бул адамдын организмине эң жакшы таасир бере турчу көнүгүүлөр. Күндүн нуру күчөйө электе экен да. Күндүн нуру күчөйө электе, таза абада. Ошо аракет кылыш керек да, физикалык көнүгүүнү да үйдөн жасай бербей, квартирасынан жасай бербей, а именно табигат менен тыгыз байланыштуу болуп, табигатка чыгып жасап, дем алуу системасы менен терең дем алып, таза аба менен дем алып, ошондо физикалык көнүгүүлөрдү жасса, ошондо ден соолуктун чыңалуусу аябай жакшы болот да. Адис катары дагы бир кеңеш бере кетиңиз агай. Бүгүн бизде чоң дагы бир маселе бар. Бул дем алуу. Ушул көнүгүүлөрдү жасап атканда, чуркаганда, башкаганда мен да көп байкап калам. Өзү мурду менен дем алып, мурду менен чыгарабы же оозу менен дем алып, мурду менен чыгарабы? Ушул эрежени айтып коюңуз. Туура суроо бердиңиз. Ар бир кыймылда, ар бир физикалык көнүгүүдө туура дем алуу эң бул башкы маселе да. Себеби дегенде туура дем алууну үйрөнбөсө, адам бул жүрөккө күч келтирип алышы мүмкүн. Баягы же айтканда организмге туура мамиле кылам деп атып, терс мамиле кылып алышы мүмкүн да. Анан сиз айтып кеткенде дем алганда мурун менен дем алат, ооз менен чыгарат. Эзели физикалык көнүгүүнү жасап атканда демди ичине кармап алып жасоого болбойт. Ошол себептен буга да эң дыкат мамиле кылыш керек, аярлык мамиле кылыш керек. Мындайча айтканда биринчи инструкторлордун кеңеши менен биринчи кеңешинен өтүп алса, анан кийин өзүнүн жашоосуна, жашоо нормасына алып келип алса, анан туура жасап, баягы туура көнүгүүлөрдү жасай берет да. Ооба, туура көнүгүүлөрдү жасаганда да үйрөнүү өтө бир маанилүү экен. Анан дагы бир экинчи маселе келип чыгат, суроо агай. Бул ушул сиз айтып аткандай кыймыл аракеттер күнүгө минималды эң аз дегенде канча убакыт болот, анан эң көп дегенде канча убакыт? Ашыкча кылуу дагы зыян болсо. Эң туура суроо да. Физикалык көнүгүү десе эле биздин кээ бир адамдар бар. Эртең менен турат дагы бир 5-10 мүнөт колун чоюп, мойнун толгоп коет дагы, мен жазадым деп кетип калат. Бүттү. Ал туура эмес. Физикалык көнүгүү бери дегенде эле 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейин улана турчу көнүгүүлөр. Азы, Азы. Ошол моментте баягы адам, ошол убакта адам бир аз нымшыш керек, бир аз тер чыгыш керек. Анан ошо көнүгүүнү жасап атканда эң негизгиси суу ичүүнү унутпаш керек. Сууктукту ичүү. Башында кыйын болот, бирок ошол 30-40 мүнөттүк убакытта адам 1 литрге чейин сууну ичкенге аракет кылыш керек. жазап атып ичеби? Жазап атып ичет, аз-аздан ичет. Ошо 30-40 мүнөттө ошо 1 литрди эгер адам мындайча айтканда көңүлү менен жакшы жасаса, 1 литр сууну ичип бүтөт 30-40 мүнөттүн ичинде. Ошондо адамдын жана иче карынын баары тазарып, татынакай бир адам бир күндүк ошол эртеден кечке чейинки энергияны алат. Суудан алат 1, абадан алат 2, анан көнүгүүдөн алат 3. Ошондуктан эртеден кечке адам баягы сергек болуп, көңүлү ачылып, жеңил жүргөнүнүн себеби ошол болот. Эгерде сууну ичпей койсо, анда жүрөккө мындайча айтканда нагрузка болуп калат да. Ошон үчүн обязательно физикалык көнүгүүнү жасап атканда суу ичүүнү унутпаш керек. Анан суу ичүүнү 1 литрге чейин дедиңиз, Анан суу ичип атканда көнүгүү жасап атканда ичи кулкулдап, ооруп, кыйын же башына азастан ичеби? 1 литр деп мен мындайча айтканда уже баягы көнүп калгандагысын айтып атам да. Көнүп калгандагысы. Ага чейин 1-2 кружкадан баштап организмди көндүрүп, биринчи эле күнү физика көнүгүүлөр мына жасай баштайм деп эле 1 литр сууну коюп алып жатса, жанагы сиз айткандай жагдайларга түшүп келет да, кыйынчылыктарга түшүп келет. Ошону акырындап башталганда 1-2 кружкадан, андан кийин жарым бөтөлкөдөн ичип, андан кийин барып анан 1 литрлик азастан көбөйөт экен да, ичке келет да. Ошондой болот. Дагы мына бүгүнкү күндө канчалаган элдерибиз, азыр сизди угуп аткандар азыр эфирден угушат, суроолор да келет. Анан мындан сырткары биздин YouTube каналдарыбызга дагы чыгат. Ошондуктан сиздин кеңештериңиз бүгүнкү күндө өтө орчундуу, аябай керек. Болушунча биз суроолорду берип калышыбыз керек да. Анан дагы бир орчундуу маселе, бизде эл эмне дейт деген бир суроо бар негизи. Ал 60-70-80ге чыгып калды, барып ушуну сиз угуп аткандан кийин азыр кээ бир ойлоп атышы мүмкүн. Өлүңдү көрөм, мен кантип жасамак элем, эл кошуналар эмне дейт деп. Мындан дагы бир чыгуунун жолу барбы? Ден соолук болуш үчүн кандай дейсиз? Туура айтасыз. Эми
эл эмне дейт деп азыркы маалда биздин азыркы жашообузда мисалы сергектик жашоо ден соолуктун чың болушу бул аябай мындайча айтканда көйгөйлүү маселелерге айланды да. Ошондуктан азыркы учурда эгерде айыл жергесинде болобу, биздин эне аталар болобу физикалык көнүгүүнү жасап же көчөдө басып же көчөдө жүгүрүп жүрсө эл эч качан терс кабыл албайт. Азыркы заманда элдин дагы мындайча айтканда акыл эси дагы өнүктү. Себеби дегенде алар ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кам көрүп аткандыгын көрсө, эл просто ыраазычылыгын билдирет да. Бир суктануу менен карайт. Ошондуктан ошондой бир адам өзүнүн оюна, өзүнүн психологиясына ушундай бир ойду келтириш керек да. Мен уялбашым керек. Наоборот, мени көргөндөр мындай суктануу менен карап атат. Мени көрүп алып, биз да ушинтсек деген көз караш менен карап атат дегенде ой менен физикаларды көнүгүүнү жаза бериш керек. Элден келген суроолорго Өтөл агай, белимде безге окшош бир майдан нерсе бар, кээде ооруп калат, бул эмнеден болушу мүмкүн дейт. Эми белиңизде безге окшогон майдан нерсе болсо, бул муну деген бул тери адистиги врачтарына кайрылышыңыздар керек. Алар ошо силерге айтып берет эмнеден болуп атканын. Чоң рахмат, ушундай берүүлөр көбөйө берсин, ишиңерге ийгилик дейт. Бул жалпы телеканалдын кызматкерлерин сизге рахмат айткан экен. Сизге да рахмат укканыңыздарга. Агай, уланта берели. Бүгүнкү күндө эми Кыргызстанда же болбосо башка мамлекеттер менен салыштырмалуу ушул сиздердин укалоо дейбизби, же болбосо жалпы элдин кыймыл аракетке болгон мааниси кайсы башка бир мамлекеттер менен айырмабыз эмнеде? Аларда кандай өнүккөн, бизде кандай өнүккөн? Балким Японияны айтасыз, балким Россияны айтасыз. Жок, эми өнүккөндө мисалы биздин мурунку баягы шериктеш мамлекеттер деп коет, Союз маалындагы мамлекеттердин мисалы дарылоо укалоочу системасы бул биздин профессорский состав деп коет. Именно ушу баягы докторлордун дарылоочу ыкмасы менен бул өздөштүрүлгөн ыкмаларда. Бул ыкмалардан көптөгөн китептер жазылган. Бул ыкмалар деген именно дарылоочу мекемелерде колдоно турчу ыкмалар болуп эсептелгендиктен биздин шериктеш мамлекеттердин укалоочу ыкмаларынын баары эле бирдей. Ал эми азыр восточная медицина деп чыкты, Кытай методикасы дейт, мисалы Кытай методикасынын укалоочу ыкмалары башкачараак болот. Алар көбүнчө жанакы ийне менен дарылоо ыкмалары көп, өзлөрүнүн бир медитация менен дарылоочу ыкмалары көп. Алар болсо именно ошо восточная медицина деп коет да. Ошондо айырмачылыктары бар. Айырмачылыктар болуп турат. Бирок азыркы маалда медицинанын өнүккөндүгүнө байланыштуу ошолордун баарын комплекстүү бир жыйынтыктап туруп, бир укалоочу бир нукка салып коюшту да. Жалпы бир эреже. Жалпы бир эреже менен салып коюшту. Жанакындай игла укалованиясын да кылышат. Биздин укалоочу ыкмаларды да кылышат. Азыр огненный массаж деп да чыкты, жасап атышат тоже. Биздин восточный медицинадан келген. Ошолордун баарын айкалыштырып жасап атышат. Могу результаты жакшы болуп айыгып кеткендер көп аябай. Демек ар тараптан кошулганда ар тараптан кошулганда бардыгынын пайдасын алып, пайдасынан башка зыяны жок. Теле берүүдө дагы бир суроо бар экен. Курбу кызымдын алаканында шишик бар, больницада көрүнсө грыжа деген экен. Муну кантип дарыласа болот дейт. Алаканында шишик бар деп, алаканда шишикти грыжа деп айтууга мүмкүн эмес. Алаканда грыжа белде болот, бел омурткасында болот грыжа. Алакандагы шишикти бул уже тери дарыгерлерине кайрылыш керек да. Бели эми алаканына жакын окшойт да. Алаканында аякта булчуң эттерге мындайча айтканда алысыраак болот да. Анда кийинки сурообузду уланталы агай. Бүгүнкү күндө кичинекей балдардын төрөлүшү, анан алардын денесинин өсүшү дагы бүгүнкү күндө бир маселе. Сиз айткандай тамактарыбыз химикат, КМО, башка сотка, андай мындай. Анан жаш үй бүлө апаларга эмне дейт элеңиз? Алар дагы бир өздөрү медициналык бир билими жок эле. Ушу балдарына бир массаж кылганда үйрөнүп алса болобу, болбойбу? Албетте үйрөнүп алса болот. Бул бала төрөлгөндөн баштап 10 күндөн кийин уже массаж менен дарылоочу массаж ыкмаларын кылса болот да. Детский массаж деп коет да. Ошо баланын именно развитиясы, кээ бир балдар деген ушу түйүлдүктөн чыкканда эле гипертонус менен чыгат. То есть булчуң эттери катып чыгат да, баягы түйүлдүктөн эле.
кээ бир балдар болот төрөлгөндө эле жанакы булчуң эттери аябай шалбырап мындай гипотонус деп коет да. Ошонун баарын деген ошо патологиялардын баарын алдын алыш үчүн уже массаж рекомендация төрөлгөндөн кийин 10 күндөн кийин эле уже массажга рекомендация берилет да. Азыркы маалда түйүлдүктөн жанакы кривошея деген диагноз бар, то есть моюндун бир жакка катып калуусу деген патология менен төрөлгөн балдар бар. Баягы медициналык тиз менен айтканда дисплазия тазобедренных суставов деп коет. Жамбаш сөөгүнүн мындайча айтканда жакшы мындайча айтканда өнүкпөй калгандыгыбыз да. Ар кандай патологиялар менен төрөлөт, ошондуктан 10 күндөн кийин эле ошо укалоочу балдар массажисттерине кайрылып, бала кандай өсүп атат, баланын азыр булчуң эттеринин мындайча айтканда состояниясы кандай, өтө шалбырабайлабы же өтө катып калган жокпу дегендей кеңештерди алып турса болот. Ал эми ал кеңештерди постоянно кээ бирөөнүн убактысы бар, кээ бирөөнүн убактысы жок. Анын баарын барып билип отургандан көрө өзүлөрү ушул ыкмаларга үйрөнүп алса, ошо болочоктогу апаларга, энелерге аябай чоң пайдасы тиет да. Азыр сиз айтып аткандан да ойлодум, жаңы бала төрөлдү дейле. Ага 10 күн болду. Ал эгер жана сиз айткан диагноздор менен болбосо деле, бул кичинекей балада кыймыл аракет өтө эле аз болгондуктан өтө жакшы төрөлдү деген балага деле массаж керек болсо керек, Албетте, массаж керек. Аларга да массаж менен бирге ЛФК көнүгүүлөрү бар. ЛФК көнүгүүлөрүн жазалат, массаж жазалат. Ошондуктан бул кичинекей балдарга дагы массаж бул эң мындайча айтканда таасирин жакшы берет да массаж. Этапы развития деп коет, балдардын этапы развитиясы. Мисалы, бала төрөлгөндөн кийин биздин көп эне аталар мындайча айтканда баланы эмгектетпей туруп эле жанакындай бир ходунокторго коюп коет да. Мунун да зыяны өтө көп. Эмгектетпей туруп бала деген мисалы ар биринин этап развитиясы болот. Төрөлгөндөн кийин бала деген биринчи отурат. Отургандан кийин анан акырындан эмгектей баштайт. Тизелеп эмгектей баштайт. Тизелеп эмгектегенден кийин акырын стөлдүн четин, дивандын четин кармап акырындан турат. Ошондо биз болсо чоңдор болсо акырын колубуз менен тургузуп, жөлөп таяп, ошентип этапы формированиясы кете баштайт да. А биздин көп эне аталардын мындайча айтканда жаңылгандыгы эмне? Ошол этап формированиядан аттап кетет дагы эмгектей элек баланы ходунокко коет. Демек отурган кезинен эле басканга өткөрүп ишет. Анан мындайча айтканда сыймыктануу менен айткан эне аталарды уктум да. Ой, менин балам эмгектебей эле басып кетти, жөрмөлөбөй эле депчи. Бул өтө зыян нерсе. Бул деген жана буттун мындайча айтканда касалапость деп коет. Мындайча айтканда бутту талтайып калгандыгысы, вальгусная стопа деп коет, плоскостопия болуп калгандыгысы, майтаман, кыргызчада майтаман деп коет. Ошонун баары тең баягы бала төрөлгөндө өзүнүн этаптарынан аттатып ийгендиктен болот да. Ошол методикалардын баарын мисалы болочоктогу эне аталар өзлөрү окуп билип алса аябай эле жакшы болот да. Бүгүн Кыргызстанда айылдабы, шаардабы көп укканыбызда сиз айткандай өздөрүнчө сүйлөшүп калган кезде тууган тааныштар бардыгында балдардын көбү майтаман да. Муну да массаж менен кетире алышабы? Майтаманды массаж менен кетирет. Ошо формирование майтаманды негизи майтаман 4 жашынан билинет да, кичинекей чагында билинбейт. Бала баса баштаганда билинет, 4 менен 6 жаштын ортосунда. Кичинекей балдардын баары эле майтамандай көрүнөт да. Анан ошо баса баштаган маалда ошо массажисттер байкап же массажисттерге алып барып көрсөтүп, ошону көрүнүп турса, бул массаж менен именно баягы булчуң эттер өсүп аткан маалда майтаманды жоготсо болот, айыктырса болот. Агай, мына бүгүн азыр жакшы шарт дегендей, бул эми массалык маалымат каражаттары бир маалыматты жеткирүү да. Жанагы жаш үй бүлө ата энелер ушул балдарынабы өздөрүнө массажды үйрөнөбүз десе, Кыргызстанда жакшы жерлер барбы, же сиздер окутасыздарбы, же кайда барып үйрөнсө болот эми булар? Мына азыркы тапта мен ушул Сенамед клиникасында дагы ушу балдардын дарылоочу массажы курсун киргизип атабыз биздин программага. Мурунку убакта чоңдордун гана дарылоочу курсу бар болчу. Азыр именно жаш балдардын, кичинекей балдардын массаждын курсун киргизип атабыз. Ошол жака келип окуп, билим алса болот. Бул билим алуу менен бирге бул элге гана жардамы тийбестен өзүнүн балдарына жардамы тиет. Эң биринчи өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн тегерегине дегендей. Ошондой баягы ыкмаларды биздин
клиникага келип курстарды окуп үйрөнүп алса болот. Рахмат ага, агартуу иштериңиздерге. Элдердин баары ушундай бир таза жашоо, серик жашоого үндөлсүн. Анан бизде теле берүүдө суроо бар экен. Күнүнө 4-5 саат велосипед тебем. Зыяны жокпу дейт. 4-5 saat велосипед тепкендин зыяны бар. Велосипеддин да өзүнчө зыяны бар. Бул жалгыз эле велосипедди тебе бербей жөө жүргөнгө да аракет кылыш керек, жүгүргөнгө да аракет кылыш керек. Постоянно эле бир багыттагы булчуңдарды иштетип берүү дагы бул адамдын организмине чоң зыян келтирет да. Эгерде постоянно велосипед теп жүрсө, варикозное расширение вены деп коет. Ошого алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан күнүнө мисалы 1-2 saat, 1 saat велосипед тепсе, калганын жөө басып же жүгүрүп дегендей. Мындайча айтканда бул көнүгүүлөрдү айкалыштырыш керек. Бир эле көнүгүүнү бир то убакытка чейин жасай бербеш керек да. Буттун булчуну жакшы болуп колдук калып калбаш керек. Калып калбаш керек. Мисалы буттун булчуңуна бир убакыт көңүл бурсак, андан кийин колдун булчуңдарына көңүл буруш керек, иштин булчуңдарына көңүл буруш керек, белдин булчуңдарына көңүл буруш керек дегендей, ар бир булчуңга мындайча айтканда өз-өзүнчө көңүл буруп туруу зарыл. Бардыгына, Саламатсызбы? Менин кызымдын омурткасы бир аз ийрейип турат. Ортопед көрөбү дейт. Ортопед көрүш керек. Сколиоз деп коет. Эгерде сколиозду койсо, ортопед көрүп туруп, анан балдар массажысына направление берет. Балдар массажысы ошол направление менен ошо сколиозго каршы ыкмаларды, сколиозго каршы сколиозду айыктыра турчу укалоочу ыкмалар менен сколиозду ордуна келтирсе болот. Анан көрүүчүлөргө, угармандарга бир айта кетчү нерсе, сколиоз 16 жашка чейин мындайча айтканда дарыласа болот да, оңдосо болот сөөктү. 16 жаштан кийин уже деформация костей деп коет. То есть сөөк уже бекип катып калганда уже сколиозду оңдош өтө кыйын. Ошондуктан менин мындайча айтканда кеңешим энаталарга, эгер балдары кичинекей кезде ошондой омурткасынын кичине кыйшайып тургандыгын байкаса, канча эрте специалистке кайрылса, ошончо түздөп коюу бат болот да. Темирди ысыгында чаап калыш керек экен да, катырпайбы, Азаматсыз. Андан кийинки суроо агай, көрөрмандар, угармандар бир керектүү жашоосунда эң мыкты бир кеңештерди алып атат. Балким келечекте спортчу болом дегендерди угатса керек. Жанагындай темир тезектерди көтөрбөй эле, сиз айткандай өздөрүнүн эле кол башын кыймылдатуу менен, туура кыймыл аракеттерди кылуу менен булчуңдарын чоңойтуп мыкты спортсмен боло алышабы? Албетте мыкты спортсмен болуша алат. Ушу негизи эле өзүңөр байкасаңар, биздин Кытай восточный медицинада байкайсыздарбы, эң мындайча айтканда медицинанын өнүккөн жери, анан баягы жашоонун узактыгы менен дагы алдыда турат да. Кытай жерге Тибеттеги жашоочулары, ошолорду карап турсаңар, бирөөндө да көрдүңөрбү темир көтөрүп аткан? Жок, темир көтөрбөйт. Жалаң туура дем алуу жана өзүнүн денесин туура калыпта кармап, физикалык көнүгүүлөрдү жасап, анан узак жашоо жана сергек жашоого жетишип атышат да. Анан бул мисалы физикалык көнүгүүлөрдү жасап, же болбосо булчуңду өстүрүү үчүн обязательно эле чоң жанакы оор темирлерди көтөрүп, өзүн кыйноого шарт эмес. Жүрөгүн белин оорутуп, жүрөгүн белин оорутуп дегендей. Бизде мисалы турник деген бар, площадкаларда мына адам өзүнүн денесин өзү көтөрө турчу көп. Бизде мындайча айтканда мүмкүнчүлүктөр бар да. Брус деп коет жанакы, мисалы Брусия деп коет. Анын кыргызча аталышы жок болуш керек, ушу Брусия боюнча эле болуш керек. Брюсте. Ошондой ыкмалар менен эле өзүнүн булчуңдарын жакшынакай өркүндөтүп, өзүнүн дене боюн, тулку боюн жакшынакай бир формага алып келип койсо болот да. Ошо сиз айткан эле Кытайдагы кино жылдыздары болгон Чекчан байке, Брюс байкелер, бар тең өзүнүн денеси менен туура болгону туура машыгыш керек. Туура машыгыш керек да. Дагы сизге суроо бар экен. Саламатсызбы? Менин жолдошумдун буттарынын манжаларынан баштап шишип кетет. Диклофенака сайсак тарап калат. Кайра эле дары тараганда кайра эле лукулдатып шишийт дейт. Ушуну аны специалисттерге кайрылыш керек. Эгерде бутунун баш жактары шишип атса, бул мисалы подаграга деген оору бар да. Ошого окшошуп турат да. Диклофенак менен көп деле мындай өзүнө диклофенакты колдонуу дагы өтө зыян нерсе. Ал ашказан, боорго ал айыктырбайт, ал просто обезболивать этет, противовоспалительный деп коет. Бир аз тараганга чейин жакшынакай болуп турат да, андан кийин кайра оорутат. Муну деген специалисттерге кайрылыш керек. Бүгүнкү күндө сиз айткандай көп адамдар компьютерде, соткада, айтор отурган иштерде көп адамдар, же болбосо швея дейбизби, баардык көп адамдар бүгүнкү күндө карасаңыз
көбү хондроз болгондорун байкайбыз да. Ушуну массаж укалоо менен кетире алып жакшы боло алабы? Албетте жана мен көрсөтүүнүн башында айткандай эле бул аз кыймылдын мындайча айтканда жыйынтыгы да, аз кыймылдын жыйынтыгы. Ушул жанакы көптөр ушул отуруп, мисалы бизде жанакы эсепчилер, бухгалтерлер деп коет, швеялар, водительдерди байкайсаңар бүт эле моюну мындайча айтканда кифоз деп коет. Мындайча айтканда моюну чыгып турат да, үстүнө чыгып турат да. Ошонун баардыгы тең моюн эттерин, моюн булчуң эттерин биринчи катыйт. Катыгандан кийин анан мында шишик өңдөнүп чыга баштайт да. Ал шишик өңдөнүп чыгып отуруп, андан кийин ушул баягы синдром шейный артерия деп коет, моюндагы кан тамырларды кыса баштайт. Мунун последствиясы да аябай жаман да. Кийин анан ошо жанакы баш ооруп, давлениясынын баары бир ылдыйлап, бир жогорулап, көздөрүнүн баары кызарып дегендей. Бул уже кеч кайрылып калгандар да. Ошон үчүн эгерде адам физикалык көнүгүүлөр менен постоянно өзүн карап турбаса, анда укалоочу массажисттарга 2 айда, 3 айда бир барып, өзүнчө бир процедураларды алып туруу зарыл да. Ошонун кесепетинен анан жанакындай оорулар келип чыгат. Бүгүнкү күндө дагы бир ушунун жыйынтыгы, балким мында айта кетерсиз, көп жаштар, айрыкча шаар жеринде, айыл жеринде эле азыр телефондун айынан бүкүрөйүп калгандар. Сиз айткандай баштар алдыга кетип, бүкүрөйгөн балдар, кыздар көбөйдү да. Буга кандай дейт кеңеш бересиз? Кандай кеңеш берем? Бул жанакы мен айтып кеткендей сколиоз деп коет. Ошо омуртканын кыйшайып калганысы кирет, сколиоз деп коет. Бүкүрөйүп калат, ошо постоянно бизде азыркы шартта жаш балдарыбыз эшикке чыгып ойноо деген жок. Биз бала чакта футбол ойночубуз, кышында хоккей ойночубуз, азыр жок, жалаң компьютерде отурушат, телефондо отурушат. Бул ошо кыймылдын аздыгы келип, анан жанакындай диагностикалык ооруларга алып келет дагы. Бул өзүнүн кийинки физикалык мына өсүшүнө өтө терс маани берет да. Илгери ата-энелер үйгө киргизе албай бара эле, азыр эшикке чыгара албай бара. Эшикке чыгара албай бара, эшикке чыгып ойноп келгиле дейт, эшикке чыгып таза аба жутуп келди дейт. Бирок балдардын баары тилекке каршы үйдө отурат. Илгери чүкө ойнойт эле, жаа ойнойт эле, тай минет эле. Ооба, ошонун баары ден соолукка пайда, ошонун баары кан айлануу системасына пайда, адамдын өнүп өсүшүнө пайдалуу оюндар болгондо. Азыр эми ата-энелер баягы убактысын экономдойт дейбизби же кулак мээсинин тынчынан балдарынын баардыгына сотканы берүү менен кутулуп атат да. Мындай ата-энелерге эмне деп кеңеш берет элеңиз? Балдардын аякысы, өмүрү, жашоосу, ден соолугу кандай болот? Эми эң биринчи бул балдардын психикасы бузулуп атат да. Психикасы бузулуп атат. Жанакында ар кандай оюндарды ойноп атышат. Андан кийин психикасы бузулган, жалгыз психикасы бузулбай, уже баланын өзүнүн физикалык өсүшү дагы начарлап калып атпайбы? Азыркы балдардын баары алсыз. Азыркы балдардын баары мына военкоматтагы биздин жанакы военный дарыгерлер да айтып атат, азыркы убакта биздин балдардын физикалык өсүшү аябай эле начар депчи, мурункуга салыштырмалуу. Мурунку тети союз малындагы призывниктерге караганда азыркы убактагы призывниктердин мындайча айтканда физикалык развитиясы өтө төмөн. Ушунун баары эле жанакында кыймылсызга, телефон менен отурганда психикасы жабырланган, эч кандай кыймылдар ограниченный болуп калган, ошонун баары чогулуп келип анан ошондой жыйынтыкка келет да. Сөөк, эт, анан тери, булчун жок. Ошолду, основной эле ошолду. Анан менин ушу энаталарга берген кеңешим балдарды колдон келишинче спортивный секцияларга берип, мындайча айтканда бош убактысын баарын телефондо отургуза бербей, телевизордун алдында отургуза бербей, ошо колдон келишинче мындайча айтканда тышкы жумуштарга салып, же болбосо мындай спорттук өнүгүүлөрдү жасаганга түртүш керек да. Багат десе эле эркелете бербей, Ооба. Кийинки элден келген суроо бар экен. Подаграны кандай дарыласа болот? Кеңеш бере кетсеңиз дейт. Подаграны бул биздин мындайча айтканда мен подагра специалист эмесмин. Муну сизге тийишет жок. Ревматолог врачтарга, специалисттерге кайрылыш керек. Меники именно ушул жана булчуң эттери боюнча сурооңорду берсеңиздер, грыжа боюнча, протрузиялар боюнча, остеохондроздор боюнча ошо жакшы кеңештерди бере алабыз. Ооба. Сиз мына ушул өзүңүздүн кесиңиз боюнча айттыңыз, анан сиздин массаж укалоо боюнча бул кайсыл жерлерди бардыгын деле укалай бересиздер, баштан бутка чейин? Баштан бутка чейин пациенттин мындайча айтканда дартка болгон өзүнүн баягы даттануусу болот да ар бир пациенттинчи. Мисалы келип мойнум ооруп атат дегендер бар, башым ооруп атат дегендер бар, колумду көтөрө албай атам, белим ооруп атат дегендер бар.
Анан биз ошол именно ооруп аткан участоктарга өзүнчө бир комплексный лечение назначить этип 7 күндөн 10 күнгө чейинки укалоочу ыкмаларды колдонобуз. Укалоочу ыкмаларды колдонгондон кийин эле кое бербестен аларды ЛФК көнүгүүлөрдү жасап, бул оорудан мындайча айтканда такыр эле айыгып кетүүсүнө мындайча көмөктөшөбүз да. Себеби дегенде ал ЛФК көнүгүүнү жасабаса кайра бир 2-3 айдан кийин эле кайра ошол укалоочу массажистке келет да. Ал оорунун уюткусу да калбаш керек экен да. Ал оорунун уюткусу да калбаш керек. Биздин эң негизги максат ушундай да. Туура. Айыктырып туруп физикалык көнүгүүлөрдү, ЛФКалык көнүгүүлөрдү көрсөтүп беребиз. Ошону дайыма биздин айткан кеңешибизди кылып жүрсө, ал эч качан бел оорубу менен кайра кайрылып келбейт. Рахмат агай, көрүүчүлөр өтө сонун насыйкат кеңештерди угуп атат да. Анан айтсаңыз, ушу 20 жылдан ашык тажрыйбаңызда, жашооңузда болгон ушул кесибиңиз аркылуу кандай бир кызыктуу окуялар болду? Балким кызыктуу, элге да бир пайдалуу. Себеби сиз баары эле оорулуу адамдар менен иштейсиздер. Бир кызыктуу окуя айтып берейин. Бизде укалоо учурунда укалоо бүткөндөн кийин негизи биз өзүбүздүн пациенттерибизди мындайча айтканда ошол замат тургузуп ийбейбиз да. Себеби дегенде ошол замат тургузуп ийгенде кан айлануу системасы аябай күчөп турган маалда адамдын башы айланып кетет да. Анан менин бир практикамда чоң бир спортчу, аябай булчуңдуу, келбеттүү бир спортчу келип, мен спорт менен машыгам, мен шак эле туруп кетет элем, мен убактым жок, ушундай иштерим көп эле дегенден анан жок жатып туруңуз дегенге карабай бир ошо укалоочу ыкма бүткөндөн кийин тура калды да. Тура калып ошо маалда мен бирдеме алаксып калган мезгилим болчу, анан ал киши кулап түштү. Раз эчтекеге тийбей, чекеси жарылбай, бирок бажан кармап калганга үлгүрүп калдым да. Анан ошондо аябай мындай таң калуу менен кабыл алды да. Мен аябай спортчу элем, физикалык көнүгүүлөрдү көп жасачу элем, мен ушу башым айланбайт деген ой менен тура калдым эле, бирок башым айланып жыгылып кете жаздадым. Сиздердин айтканыңыздар чын турбайбы депчи. Анысы кандай, ошо биз баягы укалоочу ыкмаларды кылгандан кийин бул адамдын организминде кан айлануу системасы аябай баттан айланып турган мезгилде биз тургузбайбыз. Аны бир 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин жаткызып, баягы кан айлануу системасы нормалдаштырылгандан кийин гана тургузуп, нормага келгенден кийин гана анан тургузуп узатып ийебиз. Ошондой бир мындайча айтканда ал спортчу болсо дагы, аябай өзүнө ишенген адам болсо дагы ошондой бир башы тегеренип, ошондой бир эмеге келген да. Бул айтсаңыз, ушул дайыма кыймыл аракетти кылып жүргөн ошол эле спортчулар дейли. Булар ушундай кыймыл аракетке тиешелүү бир ооруларга туш болушу мүмкүнбү? Же азыраак болобу? Жок, кырсыктан башка. Мисалы, жанагы сиз айтып кеткендей темир көтөрүү, темир көтөрүү, ошол спорт менен көп машыккан адамдар гипертонус деп коет. Булчуң эттеринин катып калуусуна алып келет да. Себеби дегенде туура машыкканда ар бир темир көтөргөн сайын гимнастикалык аягында гимнастикалык ыкмаларды жасаш керек да. Бүткөндөн кийин дагы. Бүткөндөн кийин гимнастикалык ыкмаларды жасаш керек. Ошону кылбай туруп темир менен машыгып коет дагы, анан булчуң эттери жана мен башында айтып кеткендей гипертонус деп коет, то есть булчуң эттер катып калат. Булчуң эттери катып калгандан кийин ал кан сосуддарды кысат дагы, анан жанакында кан айлануу системасы начарлай баштайт да. Алар дагы баш оору менен, көңүл айнуусу менен ошондой бир мындайча айтканда жалаптар менен кайрылышат да. Демек булчуң эттерди мен күчтүү болуп атам деп эле ашыкча катыра берип бул зыян турбайбы? Өтө зыян, ал дагы. Булчуң эттер мындайча айтканда мындай чоюлчаак болуш керек да. Катуу эмес, мындай чоюлчаак болуш керек. Демек булчуң эттин катуу болушу эмес, чоюлчаак болуусу маанилүү. Адамга ошол эң чоң мааниси бар да. Азыр көрүүчүлөр дагы сизден бир жагы бир кеңеш алып алсын. Үй шартында өздөрүнүн кыймыл аракетке болгон даражасы дейбизби, өзүнүн шарты кандай экенин билип алыш үчүн бир кайсыл бир ыкманы айтат элеңиз, балким колун бутуна тийгизип көрөбү, же чекесинин ичине тийгизип көрөбү, эмне кылып көрүштүн? Ушул кандай ыкмаларды үй шартында жасоонун ыкмалары биздин YouTube каналыбызда бар. Ушунун баары чыккан. Анан ушу жанагы биздин клиникабызда ошондой бир программа киргизип атабыз. Келип бизге ошол программага жазылып келип, ошо курстан өтүп, ошо үйрөнүп алса болот. Ал себеби дегенде өзү үйрөнүп алгандан кийин өзү дагы өзүнүн туугандарына, жакындарына үйрөтүп, туура кандай туура жазуу, кандай туура дем алуу. Мисалы ошол үй шартында мисалы көнүгүүнү жасап атканда абаны тазартып алуу, терезелерди ачып, терезелерди жаап алып жазуу дагы болбойт. Себеби дегенде өпкөгө таза аба кирип чыгып туруш керек.
Бөлмөнүн ичинде абады алмашып туруш Бөлмөнүн керек. ичинде аба алмашып туруш керек. Бул жер эми студиябыздар, бул жер кенен болгондо бир көргөзүп берет элеңиз, Кенен болгондо. Азыр эми Элистен дагы бир суроо бар, берели. Тизеге суу толуп турат, 3 айда бир суу алдырам жана укол тизеге алам. Башка дарылоосу кандай дейт, балким сиздин физзарядка жазуу менен ушул кетеби дегендей суроо берген окшойт. Эми бул уже суу толуу, бул уже суставдагы, мындайча айтканда өзүнчө бир суставдын оорусу болуп атат да. Бул уже суу толуп кеткенден кийин муну уже специалист врачтарга кайрылыш керек. Ошого чейин жеткирбеш керек эле, ошого чейин жеткирбеш үчүн жанакы мен айткандай жана ЛФК менен заниматься этип ошону алдын ала жүргөн жакшы да. Анан уже мындай суу толуп уже шишик баса баштагандан кийин уже муну врач специалисттерге, травматологдорго кайрылып, Бул башка адистерге кайрылып ошолордун кеңешин алыш керек да. Саламатсызбы? Боюнда бар келин белден массаж алса болобу дейт. Болбойт. Боюнда бар келиндерге белге массаж алууга болбойт. Только отуруп мойнун алууга болот. Мойнун алууга болот. Белге эч качан массаж алууга мүмкүн эмес. Ал баласы канча айлык болсо дагы? Болбойт эч кандай. Бел жака массаж кылдырууга тыюу салынат. Демек мына азыр суроодон бир суроо туулуп калды кайра. Ушундай кайсы адамдарга массаж кылдырууга болбойт? Ушуну санай кетсеңиз балким. Так, эми массаж кайсы адамдарга кылдырууга болбойт? Давлениясы, гипертониялык давлениясы эң жогору болуп турган учурда болбойт массаж жасоого. Анан жанакы адам вирусный оору менен оорурда, жана температура болуп, жана муундары толгоп, булчуңдары ооруп аткан маалда жасоого болбойт. Жанакы рак илдети менен ооруп, жанакы лучевая терапия деп коет. Ошондойлорду алып аткан учурда массаж болбойт. Анан тери оорулары менен ооруп аткандар, жанакы ар кандай инфекционный тери оорулары менен ооруган адамдарга жасаганга болбойт. Калгандарга массаж бардыгына көрсөтүлгөн да. Бардыгына болот массаж жасоо. Эми акыркы бир суроо болсун агай. Бу да бир орчундуу жана кызыктуу суроо. Бүгүн балким сизден уккандан кийин телеберүүдө, радиодо, YouTube'да, Instagram'да бардыгынан уккандар үйүндөгү чоң ата, чоң апалары бар болуп калса, 80-90 жаштагы аталарды дагы балким азастан жетелеп отуруп кыймыл аракетке келтирип, ушул кыймыл аракеттерди кылдырса болобу? Болот, албетте болот. Жаткырып койбой, тынч жатсын, баягы жерден тынч уктап атат деп ыраазы болбостон, бир күндө определенный бир аралыкты бастыртып, кыймылдатып, себеби дегенде картаң адамдарга дагы кандын айланып туруусу, кан айлануу система нормалдашып туруусу өтө маанилүү нерсе да. Бул себеби дегенде мен жана көп ушу көрүүчүлөрүбүзгө айтып кетебиз, бул мүрөктүн суусун издеп кереги жок. Мүрөктүн суусу бул эрте мененки көнүгүүлөр. Туура жасап үйрөнүп алып, эрте мененки көнүгүүлөрдү жасап жүрсө, бул мына мүрөктүн суусу деген ушул. Жаштыктын суусу деген ушул. Ден соолуктун суусу дегенде бир окумуштуулар, мисалы бизде азыр Израилдин медицинасы, мындайча айтканда үстөмдүк кылып аябай мындай күчтүү профессорлордун баары оказывается ошол жактан чыкчу экен да, мурунчу. Анан ошондо бир чогулушта жалаң окумуштуулардын чогулушунда айтылган экен. Дүйнөдө биз баардык дарыны ойлоп табабыз депчи. Баардык нерсени. Ар бир ооруга дарыны ойлоп табабыз. Бирок бул эрте мененки көнүгүүнүн ден соолукка болгон жакшы касиетин алмаштыруучу дарыны биз эч качан ойлоп таба албайбыз деген экен да. Мунун дарысы жок. Мунун дарысы адам өзү эле да. Алмаштыргыс, Алмаштыргыс дарысы жок да. Демек бул Пайгамбар саллаллаху да бир хадис келет. Бул о Аллах, менин үммөтүмдүн таңына береке бер дегени да ушундан болсо керек балким. Урматтуу агай, мына бүгүн биздин эфирибизге келдиңиз. 1 саат эми аз эле убакыт экен. Азыр сизден дагы кеңеш, насыйхат ала турган көп суроолор, элдин суроолору берилбей калды. Дагы бир эфирибизге чакырарбыз. Анан бир мүнөт жалпы элге кайрылууңузбу, кандай айтасыз? Сизге эркин микрофон. Урматтуу көрөрмандар менен угармандарга менин кайрылуум өзүңөрдү карагыла. Ар бир ооруну мындайча айтканда дартты айыктыруудан мурун алдын алуу деп бекерден айтылбайт. Өзүңөрдү карап, ашыкча салмактуу болбой, ичкен тамагыңарды контролдоп, физикалык көнүгүүлөрдү жасап, өзүңөрдү карап жүрүп ден соолукта болгула. Силер ден соолукта болсоңор, мамлекет күчтүү болот. Ошончо айтканда ар бир мамлекеттин өзүнүн жарандарынын ден соолукта болушу эң маанилүү нерсе. Ден соолукта болула.
Рахмат ага, эфирибизге келип маек курганыңызга. Урматтуу Марва телеканалынын көрүүчүлөрү, Насыйхат радиосунун угармандары, бүгүн бизде Сеннамед медициналык борборунун кызматкери агайыбыз Казбек агайыбыздын жакшы кеңештерин уктуңуздар. Эмки телеберүүбүздөн көрүшкөнчө аман туруңуздар, ден соолукта болуңуздар, дайыма кыймыл аракетте болуңуздар.